Борис Ельцин атындағы Кыргыз-Россия Славян университетінде Кытай Республикасының түзілгөндігінің 75 жылдығына қарата иш-чара өтті. Аға министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары Эдил Байсалов, Кытайдың Кыргызстандағы ыйгары укуктуу элчиси Дудевен Айым катышты. Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдардан бери Кытай менен алакасын бекемдеп, жигердүү кызматташып келет. Быйыл жыл башынан бери эле эки өлкө ортосундагы товар алмашуунун көлөмү 13 миллиард долларга жакын болду. Өткөн жылда бир жылда 15 миллиард доллар болгон. Соода жүгүртүү жыл сайын өсүп, тышкы байланышты бекемдеген эки тараптуу ири долбоорлордун саны артууда. Карым-катыш мындан ары да өнүгө берерин айткан Эдил Байсалов, экономикалык жактан гана эмес, билим берүү, медицина жана маданий багытта да бир катар орток мамилелер өнүгүп жатканына токтолду. Конечно же, будет уместно. Кыргызстан Кытай менен кызматташууда дайыма ар тараптуулукту колдоп келет. Кытай бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү таасир эте турган чоң держава. Акыркы 40 жылда болуп көрбөгөндөй өзгөрүп, учурда дүйнөлүк деңгээлдеги бир да маселе Кытайдын таасирисиз чечилбейт. Дайыма активдүүлүк менен миллиард калк болсо да, экспорттун көлөмү менен ааламды таң калтырып келет. Келечекте билим аркылуу ар бир мамлекет тыгыз алакасын бекемдейт. Учурдагы тил үйрөнүп жаткан жаштар кийин эки элдин ортосундагы көпүрө десек болот.